Сиздин планыңызда ушул жол суу маселесин быйылкы жылдагы бүтүрүп коем деген бир ниеттериңиз, пландарыңыз барбы? Сизге ушу ишендирбей эле айта аласызбы? Быйыл бизде проблема чечилет деп. Жайы менен Кудай буйрса 4 резервуар курулат, ар бир 6000 кубтан. Ал жайы менен иш менен бүтсө, могу күзгө чейин таза суу маселеси чечилет 100%. Эндиги жылы жолго, анан ирригация, арык жана тротуар, ошону арыктар суу такыр жол экен шаардын ичинде, арыктар жол экен, ирригацион система такыр болбой калыптыр. Ошол жол менен ошо ирригацияга көңүл бурабыз эндиги жылы Кудай буйрса. Рахмат. Жапалак аймак башкармалыгынын жанындагы былтыркы бүтпөй калган бакчалар быйыл бүтөбү? Кеңештеги? Кеңештеги. Тапшырмаларды аткардыңарбы? Мына мыйзамсыз курулуштар боюнча. Абай парк боюнча буга чейин деле биз бир канча жолу сессияда каралып, чечилип, ар жеринде текшерүү иштери комиссия тарабынан жүргүзүлгөн. 5 жылга 5 миллион төлөйт экен. Анан суу арендага берип ичиндегилерден бир 15-20 миллион болот экен. Бизден 5 миллион алып калган 15 миллион ушундай акча көрөт экен. Бул такыр туура эмес. Основа айтасыздар. Основа боюнча дагы бизден ушар иш калтырып алган эмес, суношко өткөрүп берилген. Бир сере карап чыктым тротуарларды. Анан бир жеринде жана Ленин көчөсүнүн аягында. Ошол жерде тротуарларда чөп чыгып кеттир. Мен айткам, ошол жерге где-то 300 метрби аралыгы. Ошонун баарын подрядчик ким жазасы, ошонун баарын кайра жаңы башынан баштап жазалы дедим, мунун баарын сейреп туруп. Андайларга жол бербеш керек.